Саламатсызбы? Сиздер менен маалымат пресс каналы. Биздин каналга жазылыңыздар. Кызыктын баардыгы бизде. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аскар Акаев жана Майрам Акаева Москвадагы кыргызстандыктарга ифтар уюштурду. Экс-президент Аскар Акаев Москвадагы мекендештерине ифтар уюштурду. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү кабарлашты. Ооз ачуу иш-чарасы 19-майда Москвадагы ресторандардын биринде өттү. Жана ага 100гө жакын кыргызстандыктар катышты. Келген конокторду Аскар Акаев жана Майрам Акаева тосуп алышты. Ошондой эле иш-чарада Аскар Акаевдин апасынын арбагына багышталып Куран окулду. Булак Барометр.Кг. Курманбек Бакиев кыргызстандыктарга эмнеге ыраазы болду? Кыргыз Республикасынын экс-президенти Курманбек Бакиев Россиянын ири шаарларында Рамазан айында ооз ачыруу иш-чараларын уюштурууда. Бул тууралуу Бакиевтердин тарапташы Аскат Тейит соц тармакка жарыялады. Анын айтымында өткөн аптада мындай ифтар иш-чаралары Санкт-Петербург жана Новосибирск шаарларында өткөн. Курманбек Салиевич иш-чарага катышуудан баш тартпаган, бардык кыргызстандыктарга ыраазы, жараткан эген баарына жакшылык берсин. Ошондой эле ал Россиянын ири шаарларында ооз ачуу иш-чараларын уюштурууга ниеттенип жатат деп айтты Аскат Тейит. Булак Барометр.Кг. Максат Довранов кечээден бери куттуктоолор келип жакындарым Тойго Чакырбадын деп Капа. Алып баруучу Максат Довранов өзүнүн Инстаграм баракчасына жибек аттуу кыз менен түшкөн сүрөтүн жүктөп койгондон кийин анын күйөрмандары Максат кайра үйлөндүбү деген суроолорду берип интернетте чуу жаралган. Алып баруучу өзү да бул учурда суроо бергендерге таптакыр жооп берген эмес. Бирок ал Барометр.Кг редакциясы чалып байланышканда биз клип тартып жатабыз деген эле. Бүгүн Максат Довранов кайрадан аталган жагдай боюнча түшүндүрмө берди. Ал өз сөзүндө: "Салам достор, мен үйлөнсөм же башка жаңылык болсо өзүм маалымдайм. Кечээден бери куттуктоолор келип жолуккан ар бир адам үйлөндүңбү десе жакындарым Тойго чакырбадың" деп Капа. Интернеттеги сүрөттөрдү биз клип тартуу учурунда түшкөнбүз. Жакында Ильяс Кудретовдун жакшы бир ырына жаңы клипти сунуштайбыз. Клипте жибек аттуу карындашым менен жаш жубайлардын образын ойноп бердик. Бирок чын жүрөгүм менен сүйүнүп, кубануу менен кабыл алган жалпы күйөрмандарга ыраазычылык деп күйөрмандарына ыраазычылык билдирди. Эске салсак, Максат Довранов ырчы Сайкал Садбакасова менен 2017-жылы 14-ноябрда баш кошкон. Кийин экөө бир топ убакытка чейин айтылып жүргөн кептерге чек коюп, үстүбүздөгү жылдын февраль айында мыйзамдуу түрдө эки ажырым жолго түшкөндүгүн кабарлашкан. Булак Барометр.Кг. Кызын куткарып жатсак атасы күлүп, июнь окуясына күбө болгон Хамидова. 34 жаштагы Хапиза Хамидова 10 жылдан бери Ош шаардык куткаруу кызматында куткаруучу фельдшер болуп эмгектенет. Ал аймакта кабарчы менен жумушундагы күлкүлүү жана жүрөгү өткөн окуялар тууралуу маектешти. Хапиза айым Алгач Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында окуп кардиохирург болгусу келген, бирок шартка байланыштуу медициналык окуу жайда билим алган. Аталган окуу жайды бүтүргөн соң жогорку окуу жайда биология факультетин артыкчылык диплом менен аяктаган. Анын айтымында атасы ооруп калганда аны медициналык академияда окута албай жатканына өкүнгөн. Үй бүлөдө бир туугандарымда, жолдошумда аскер кызматкери болгондуктан 5 жыл өз кесибим боюнча иштеп, андан соң куткаруу кызматына келдим. Алгач физикалык жактан машыгып, ар кандай кырдаалдан чыгуу боюнча даярдыктан өтсөк, кийин кесиптештерим башынан өткөргөн окуяларын айтып беришип, психологиялык жактан даярдашты. Адамдын денеси жол кырсыгынан жанчылып калат, кээде өмүрүн сактай албай каласың. Андай учурларда өзүңдү жоготпо, шашпай, өз милдетиңди так аткар деп кеңештерин беришкен. Бул жумушка 2007-жылы орношком, деди Хапиза айым. Ал 2010-жылы июнь окуясына күбө болуп адамдардын өмүрү үчүн күрөшкөн. Түнкү саат 2:00 чамасында чакыруу түштү. Ошол күндөрү 1 секунд дагы тынган жокпуз. Ок атылып жатканына карабай чакырууларга барып жаттык. 13-июнь күнү саат 10:00 чамасында Ак Бура дарыясынан бир кызды чыгара албай жатабыз деген чакыруу түштү. Ал жерге барып суудан 18-19 жаштагы кызды чыгардык. Жасалма дем алдыруу жасадым. Бирок кеч болуп калыптыр. Бутум шалдырап, зээним кейип эле отуруп калдым. Мындай окуялар күнүгө кайталанып жатты. Жумушка жаңы орношкондор адамдардын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн көрүп стресс болушту. Анан көбү жумуштан кетишти деп эскерет куткаруучу айым. Анын айтымында айрым адамдар куткаруучуларды убагында куткара албай калдың, же дем алып жатпады беле деп да айыпташат. Суудан баласын куткарып ата-энесинин колуна тирүү өткөрүп беришкенде ата-эненин кубанычынан өткөн бакыт жок дейт куткаруучу. Анын жумушунда кээде кызыктуу окуялар дагы болуп турат. Бир жолу кызымдын башына горшок кийилип калды деген чакыруу келип түштү. Барса кичинекей кыз ойноп жатып, башына отургучка окшогон горшок кийип алыптыр. Кыздын атасы күлүп жатса, кызы ыйлап жатты. Анан кичинекей ара менен горшокту кесип, кыздын башынан чыгарып бергенбиз. Кызды көрүп өзүбүз да ичибизден күлүп жаттык, дейт Хапиза айым.
Бирок ал мындай күлкүлүү учурлар кээде гана болорун билдирди. Бир ирет алар үйүнүн ичине кире албай калган 6-класстын окуучусун куткарышкан. Эшикти ачып үйгө киргенде аялдын жансыз денесин көрдүк. Баланы сыртка чыгардык. Ал баланын чаңырып ыйлаганы дале кулагымда турат. Бала баарыбызга кайрылып тирилтип бергиле, аракет кылгылачы деп ыйлап жатты. Көрсө каза болгон аял анын тайэжеси экен. Баланын ата-энеси башка жакта иштеп жүрүшкөндүктөн бала ата-эжесинин колунда экен. Ата-энесине телефон чалып абалды түшүндүрдүк. Ага чейин милиция кызматкерлери да келишти. Милдетибизди аткарып кетип жатканда баланын көзүнөн чоочулуу, жардам суроо сезимдерин көрдүм. Аны айла жок милиция кызматкерлерине өткөрүп бергенбиз, деди куткаруучу айым. Хапиза Хамидова Баткен облусунун Лейлек районунун тургуну. Учурда үй бүлөсү менен Ош шаарында жашашат. Булак турмуш.Кг. Ошто оозу менен дем алган 5 жаштагы кызга операция жасалды. Ош облустар аралык балдардын клиникалык ооруканасында наристелердин арасында сейрек кездешүүчү мурундун туубаса кемтик оорусуна кабылган кызга операция жасалды. Бул тууралуу аталган оорукананын башчысы Кыял Ташполотов билдирди. Маалыматка караганда, жаңы төрүлгөн ымыркайлардын мурун көңдөйүнүн дем алуу жолу туубаса 1 же 2 жактуу жабык болушу мүмкүн. Мындай туубаса кемтик 5-7 миң ымыркайдын ичинен бирөөндө болушу ыктымал. Мурундун дем алуу жолун кемирчек же сөөк тосуп калат. Ошондуктан наристе мурун аркылуу дем алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап, бир эле мезгилде эмчек эмип дем алып жана сүттү жута албай да калат. Бул дарт операция жолу менен гана жоюлат. Операция бала төрөлгөндөн кийин тез аранын ичинде же болбосо белгилүү бир себептер менен кичине чоңойгондо жасалат. Операция жасалган кыз Кара Суу районунун 5 жаштагы тургуну, туубаса кемтик оорусу менен төрөлгөн. Ал 5 жыл оозу менен гана дем алып келгенин Ош облустар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын мурун, кулак жана тамак башчысы Жангара Абдихаликов билдирди. 5 жаштагы кыз Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда дарыгерлерге көрүнгөн. Ушул жылдын 10-май күнү Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасына жаткырылып, операция жолу менен мурун көңдөйүнүн дем алуу жолу кайрадан калууна келтирилген. Учурда кыздын абалы жакшы, мурун аркылуу дем алуусу канааттандырарлык. Соңку 5 жылда ушундай сейрек кездешүүчү ооруга 7 жолу операция жасалды. Мындай операция ымыркай төрөлгөндө эле жасалышы керек, деди дарыгер. Булак турмуш.Кг. Рыскелди Момбеков башкалар жана бажалар тарабынан кысым болуп жатат. Рыскелди Момбеков башкалар жана бажалар тарабынан кысым болуп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков КТ Мобайл мамлекеттик ишканасынын айланасындагы талаш-тартыштардан улам Альфа телеком мекемесинин жетекчиси Акылбек Жамангуловго да басым болуп жатканын айтты. Эске салсак, КТ Мобайл ишканасынын айланасында коомдо кызуу талкуу болгондон кийин анын жетекчиси жана орун басары кызматтан кетүүгө аргасы болгон. Акылбек Жамангуловго башкалар тарабынан, бажалар тарабынан болуп жаткан кысымды баарыбыз эле көрбөдүкпү? А детях думай деп жатпайбы? Эми ошого жол берип коюшубуз керекпи? Ал кечээки биздин кесиптеш, бүгүн мамлекеттик ишкананын жетекчиси. Анан ага ушундай кысымдар болуп жатса, биз башыбызды ылдый салып отурушубуз уят го, деди Момбеков. Эл өкүлү керек болсо Акылбек Жамангуловду чакыртып алып, кимдер коркутуп жатканын сураш керектигин сунуштады. Депутат Жанар Акаев дагы Жамангуловго карата коркутуп үркүтүүлөр токтошу керектигин белгиледи. Булак Спутник.Кг. Жаш кезде жесир калуу, президентке жолугуу уул кыздар. Айылдагы Замира жеңенин азаптан кийинки бактысы. Талас районунун Жоонарык айылындагы 38 жаштагы баатирене Замира Анарбекова 37 жашында тайене болгон. Жолдошу Исламбек Кайнулундагы 38 жашта аймакта кабарчы баатирене намынын ээси болгон жеңеке менен таанышты. Тагдырдын бурулушу. Кара Буура районунун Бакыян айылынын кызымын. Ар бир адамдын тагдыры ар кандай болуп калат экен. Мектепти аяктаган соң 18 жашымда турмушка чыккам. 1999 жылы улуу кызым төрөлдү. Аз эле убакыт өткөн соң жолдошум каза болуп калды. Анан кичинекей кызым менен Таласта медициналык кесиптик окуу жайда фельдшер бөлүмүндө окуп жүрдүм. Ошол кезде 2003 жылы азыркы жолдошум Ислам экөөбүз таанышып калдык, сүйлөшүп жүрдүк. Ал мен жөнүндө баарын билип түшүнүү менен кабыл алды. Баш кошууну сунуштап экөөбүз ошол жылы баш коштук. Улуу кызым ошондо 3 жашта эле. Жолдошум үйлөнбөгөн бала болчу. Ошол кезде каршылыктарга моюн сунган жок. Мен бактылуу жашап кетем деп өзүн да мени да ишендирип чечкиндүү кадам жасаган. Кызыбызды өзүнүн кызындай кабыл алып, өзү багып чоңойтту. Мектептен жакшы баа алганына, ар бир ийгиликтерине сүйүнүп, жакшы көрүп, жакшы карап турмушка узаттык. Экөөбүз 5 кыз, 1 уулду болдук. Ортодо 7 баланы чоңойттук. Жолдошум экөөбүз 37 жашыбызда таята тайене болдук. Өзүм дагы 11 тууганмын. Алардын арасынан дагы биринчи мен тайене болдум. Айыл өкмөттүн кордугу, президенттин сыйлыгы. Баатирене орденин алууга документ топтогон кезде айыл өкмөттөн экинчи жолдошуңдан 6 гана бала экен деп документтеримди
кабыл албай койгон. Аябай ыза болуп жаман акыбалда калгам. Анан бир адамдар себеп болуп облуска өткөрүүгө аракет кылдым. Ошол кезде баатырене төш белгисин президенттин колунан алат деп өтүп кетиптир. Көрсө ар бир облустан бир жаш баатырене жана жаш уулу бир баатырене президенттин колунан орден алуу үчүн чакырылыптыр. Ал кезде менде жанымда телефон жок болгондугуна байланыштуу жолдошумдун номурун жазып келгем. Ага чалып жубайыңыз президенттин колунан төш белги алат деп айтышыптыр. Ал мага айтса, такыр ишенген эмесмин, кайра чалып тактап көргөнбүз. Кудай буйруп 2015-жылы 33 жаштагы эң жаш баатырене деп экс-президент Алмазбек Атамбаевдин колунан төш белги алгам. Эң эле эсте калганы Ак үйдөн төш белги менен чыкканыбызда жолдошум чоң роза гүл дестелер менен камераларды камдап койгон экен. Мага сюрприз кылып өзгөчө тосуп алган. Жолдошум кыз төрөп жатасың деп айткан эмес. Жолдошума абдан ыраазымын. Түшүнүктүү, көп нерсени оюна албаган бала кыял адам. Башкаларды көп угуп калам. Кыз төрөдү десе, эмнеге улам кыз төрөсүң деп ооруканадан чыгып жатканда барбай коюшат экен. Менин жолдошум бир дагы жолу андай сөз айткан жок. Бардык балдарыбызды төрөтканадан үйгө жакшы чыгарып келип, аларды чоңойтууда жардам берип, кыздарын аябай жакшы көрөт. Булак турмуш кейже. Саламатсызбы? Сиздер менен маалымат пресс каналы. Биздин каналга жазылыңыздар. Кызыктын бардыгы бизде. Баарыңыздарга чоң рахмат.